Камчыбек Ташиевдин мамлекеттик кызматтан алынышы коомчулукта ар кандай кайчылаш ой пикирлерди жаратпай койгон жок. Кечээ 10 февралда президент Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыгынан соң социалдык түйүндөрдүн бардык тармактарында талкуу күч алган. Көпчүлүк бул чечимге таң калып жатканын да жашырышкан жок. Президенттин бул чечими тууралуу калктын пикирин угууга биз да аракет кылып көрдүк. Түнү менен жүрөгүм ооруп чыкты чындыгындачы. Бирок мунун кеткени туура эмеспи? Экөө бирге иштеген каалайт элем мен ушу. Үйдөгү 10 баланы башкара албай атабыз. Опшу Кыргызстандын башкарып келаткан өкө аман болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Ыйлагым келип атат, болду балам каража. Эмнеге бошоду, дени сакпы деги, жакшыбы? Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиев өкө Кыргызстан ойлобогон, Кыргызстандын оюна келбеген чечимдер менен иштешет. Мен буга көзүм жетет. Иштеп аткан жакшы болчу эле да бизге, элге. Алынбаш керек. Кайрадан иштеш керек да. Өкмөттүн жамандыгы жок. Өкө жакшы илгертен жакшы дос болуп келген, азыркыга чейин жакшы. Мана өздөрү чечет да. Элге жакшы кызмат кылып атат. Бар жоктун немелер иштеш керек экен. Мен оюм да ошондой. Ынтымакка келип иштешсе сорун болмок, менин оюм. Анан вот бул политика, вот президентский выборга коёр. Эмгеги жакшы болуп аткан Шейфтин. Жакшы, неожиданный новости болду. Биз деле жакшы түшүнө элекпиз до конца. Аябай шок болдум. Эми жана талга туура эмес да, жанагындай ар кимди ар кандай үгүттөп генералга кошулган дегендики туура эмес. Бул элди эки жака бөлүп салып атат го. Эл тынччылык, бизге тынччылык керек. Кайра эле ынтымакка келишсин да. Кол алышы бере болду. Кичине эме кылып койдук. Эле иштей берсин. Эл бүт баарын жакшы көрөт. Карапайым элди жакшы көрөт. Делентин жакшы көрөт. Өкөнүн теңлемдиги аябай жакшы. Бизге пенсияны көбөйтүп берди. Кудай кааласа ошол жолдорду оңдоп атат. Бир десе деш кыйын, эми өздөрүнүн планы бардыр да. Өз до конца иштей берсе болмок. Жакшы эле ниет кыла берели. Өкө дос, өкө ажырабастыр. Бул достук деген бул кыргыз элинен да ата-бабадан калган салт да. Мисалы Акман менен Курманбек да ушундай болгон. Өкө өмүр бою ажырашпайт. Бирок кыргыз элине болгон күчүн, аракетин жумшап аткан. Бир ишим жаман ачышып атат. Түндө так чуктаган жокмун. Анткени бул мамлекет баягы 20 жылдан бери постко келгенден бери жакшы деп аттыр. Ишинин баары бут. Мен билбесем да элдин баары билет. Өзү элим жерим деп жүргөн киши бул киши. Ташиев жакшы иштеди. Элге чоң жардамы тийди. Мен аябай колдойм бул ишини. Күтүүсүз кызматтан алынган чечим учурдун негизги темасына айланып, кызуу талкууга алынып турган кез. Алардын арасында бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, көп жылдык достордун мамилесин ырбаттуу аракеттери көрүлүп жатканы да айтылууда. Мындай шартта мамлекетти башкарууда мыкты тандем жараткан эки достун тирешине жол бербей, ынтымак менен чечүүнүн маанисин белгилеп жатышат. Эгерде экөөнүн ынтымактуу болуп, ушуга чейин кылган саясатын улантып кетсе, карапайым эл утушта болот да. Мен айтат элем, бул жерден эки эле адам чечет да. Эки адам чечет. Эки адам эч убакта тирешпеш керек. Бул өкөнүн колдон келишинче баардык Кыргызстандын келечегин ойлогондор өкөнүн ынтымагын күтүп атат. Анан жанагы мындай болду, андай болду дебестен, мына президентибизди деле тинтип койдуң, мынтип койдуң дебестен күтө туруш керек. Эң башкысы ден соолугун чыңдап келип, анан экөө дос катарында, чоң саясатчылар катарында бири-бири менен сүйлөшүп алат деп ойлойм. Себеп дегенде булардын башынан булар кыйынчылыкта бириккендер да, кыйынчылыкта, барчылыкта эмес. Маалым болгондой, Камчыбек Ташиев кечээ Минкап төрагасынын орун басары жана УКМК төрагасы кызматынан бошотулган. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Камчыбек Ташиев 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин ошол эле жылдын 16 октябрында УКМКнын төрагасы болуп дайындалган болчу. Нурзада Сыдыкова, Кудайкыл Сумралиев, регион, Бишкек.